Жашоону көрктөндүрүп, ар бир күнгө түркүн түстүү боек берип, адамдын жан дүйнөсүн байытып турган албетте бул искусство. Бул өнөр кээ бирлерине табиятынан берилсе, кээ бирлери ага талыкпаган эмгектин артынан жетет. Ошондой аракетчил инсандардын бири биздин бүгүнкү каарман Абдуманап Садыков. Ал учурда Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинде 3-курста окуйт. Абдуманап искусствонун ажырагыс бөлүгү болгон сүрөт тартуу менен алектенет. Бирок анын жараткан эмгектери башка сүрөтчүлөрдүкүнө окшобойт. Кадимки араб тамгаларынан бир ойду камтыган эмгек жаратат. Сүрөт тартууда башка өнөр сыяктуу эле изденүүнү, ар убак жаңыланууну талап кылгандыктан, ал сабактан чыгып эле эң биринчи бара турган жери окуу жайындагы китепкана. Мындан ал өзүнө керектүү маалыматты тапмайын көңүлү жая албайт. Мен өз жаштыгыман бери эле сүрөт тартып келгем, бирок мындай сүрөттөрдү тартчу эмесмин. Жөнөкөй эле сүрөттөрдү тартып, мектеп чагымда ошол бардык конкурстарга катышып, сүрөттөрдү тартып, неме кылгам да. Анан бирок бул немеге кызыккандан ушул арабча, түркчө немени үйрөнгөндөн кийин кызыктым. Бул арабча, түркчөнү мен Турцияга бардым, ошол жактан окудум, ушул теология факультетине тапшырып, ал жактан көрүп, кызыгып, мечиттердеги сүрөттөрдү, аларда өзгөчө ушул нерсе жакшы өнүккөн экен. Анан ошолордон үйрөнгөндөн кийин мына Кыргызстанга келгенде ушул жакта да токтотпой алып тартып атам да. Жаш студенттин тарткан сүрөттөрү анын окутуучуларында кайдыгер калтырбайт. Анткени ал жараткан эмгектерде философиялык ой камтылгандыктан, көргөн адамдын кызыгуусун пайда кылып, анын маанисин түшүнүүгө ашыгат. Искусство жаатында өнүктүргөн өзүн. Искусствонун ичинен бул каллиграфия же болбосо абстрактуу эмгектенүүнү жактырат. Себеби ошол ислам дининин искусство болгон мамилесин, ислам динин искусство аркылуу адамдарга жеткизүү тармагындагы жетишкен ийгиликтери бар. Каарманыбыз өзү Ысык Көл облусуна караштуу Каракол жергесинен болот. Ал жакта теология боюнча жакшы билим берүүчү окуу жайы жок болгондуктан, билимди Кытайга болсо да барып ал дегендей, жолдун алыстыгына карабастан Ошко келип окууда. Ал үчүн жатакана экинчи үйүнө айланган. Бул жерде да убакытты бекер коротпостон жаңы сүрөттөрдү тартып, басса турса дайым жанында жандап жүргөн досу экөө кардарлардан түшкөн буйртмаларды жасашат. Ал өтө сабырдуу, бир нерсени баштагандан кийин аягына сөзсүз чыгат да. Ошонун сабырдуулугун айынан мен ойлойм бүгүнкү күндөгү ийгиликке жетип отурат. Себеп дегенде бул иштерди жасоо өтө чоң мээнет талап кылат да, ар бир точкасына чейин маани беришиң керек. Бир эле точкадан ката кетсең уже сүрөтүң жакшы чыкпай калат да. Мен Манавка жардам берип атып, мен дагы тартып көргөндө байкадым, кыйын экен абдан эле. Анан Манавдын аракетчилдиги, анан дайыма кыймылда болгону Манавга кандай ийгилик алып келди десем болот.
Абдуманап тарткан сүрөттөр ислам каллиграфиясы деп аталат. Мында жөн эле карандаш менен кагазга чиймелеп койбостон ар бир сүрөттө терең маани камтылат. Бул өнөр тээ илгертен бери калыптанып, араб, түрк элдеринде жакшы өнүккөн. Эң негизги ой ислам дининдеги ыйык сөздөрдү, тагыраагы хадистерди кагаз бетине түшүрүп, ислам динин элге жеткирүү, аны жайылтуу болуп саналат. Түрктөрдүн Мевляна деген алым болгон, ошол жакшы сөздөрдү, өзүнүн насааттарын айтып өткөн сөздөрдүн бирисини ушул жака түшүргөн да. Мисалы, бул жакта ичиңде кандай болсоң, сыртыңда да ошондой бол, сыртыңда кандай болсоң, ичиңде да ошондой бол деген маани жазылган. Бул жакта. Бул жерде болсо, мен тарткан сүрөттүн мааниси бардык эле иштин башында бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтабыз. Бисмилля менен баштайбыз да, ошондо акууга салыштырып актыктын белгиси катары ушул ар кандай өңдөр менен жакшы көрүнүш үчүн ушундай кылып тарткам. Анан эң азыркы учурда көптү каалап тарттырып аткан сүрөттөрдүн бири ушул могул сүрөт болуп атат. Бейиш энелердин таман астында деген сүрөт. Ушул сүрөттү көпчүлүгү тарттырып атат да. Көрүп турганыңыздай эле мына эненин бутунун астында, бейиш эненин таман астында деп жазылып турат арабча. Анан өзү эне тартылган, колунда бала. Эмне иш жасасаң да анын майын чыгара аткарсаң, баалаган инсандар өзүнөн өзү табылат демекчи. Каарманыбыз тарткан сүрөттөр да жергебизде өтө кеңири жайылбаса да, аз убакыттын ичинде өзүнө ылайык кардар табууга жетишкен. Алардын бири шаарыбыздагы окуу борборлорунун биринин жетекчиси Нурпери. Ал Абдуманап тарткан сүрөттөрдү капысынан көрүп калып, маанисин билген соң абдан жактырып, билим алууга байланыштуу сөздөр камтылган сүрөттөрдү тарттырган. Биз окуу борборубуз ачылганда өзү баягындай маанилүү сүрөттөрдү илгибиз келип жүрчү. Анан күндөрдүн бир күнүндө бизде англис тилин окуп жүргөн Абдуманап деген баланы сүрөткө тартып, папкаларды көтөрүп жүргөнүн байкаганмын. Анан барып карасам, ар кандай башкача түрк стилинде сүрөттөр тартат экен. Анан бул кандай сүрөттөр, эмне десем, эже бул сүрөттөрдүн мааниси бар. Бул сүрөт, бирок ичинде мен Курандын сүрөлөрүн түшүрөмүн деп ушундай кооз сүрөттөр тартат экен. Анан ар биринин маанилерин сурап билип, өзүбүзгө дагы бир нече даана заказ кылып, анан ушинтип рамкаларга салып, окуу борборду көркөм көрүнүшчү, кооз көрүнүшүн илип койгонбуз. Сүрөттөгү жазуулар көбүнчө араб, түрк тилдеринде болгондуктан, тил билбеген адам бул өнөрдү үйрөнө албайт дейт каарманыбыз. Анткени бир чекит, бир сызык да сүрөттөгү берилүүчү маанини өзгөртүп салышы мүмкүн. Азыркы учурда ушу теология факультетинде окуганым үчүн мага чоң жардам болуп атат да. Мага кошумча ушул арабча, түркчө тилдерди үйрөнүп билгеним себебинен ушулардын маанисин окуп, элге да түшүндүрүп берип, ушундай болот деп же кыйынчылык жок да. Мисалы, эгерде мен арабча же түркчө билбегенимде бул сүрөттөрдү көрүп, балким мындай тартпай деле калат белем да. Анткени ар биринин өзүнүн терең бир мааниси болгон үчүн айтып коет го, жерде калбаш керек, жогору жерге илиниш керек деген сыяктуу ошол маанилердин тереңдигинен ушу өйдө илип баалаган сүрөттөр да. Ошон үчүн дагы адамдар жакшы кабыл алып сурооду да бул сүрөттөрдүчү. Абдуманап үчүн сүрөт тартуу анын хоббиси болгондуктан күнүнө 3-4 саат убактысын бул өнөрүнө бөлөт. Учурда жараткандын 99 атынын бирин кагаз бетине түшүрүп жаткан кези. Өнөр менен окууну бирдей айкалыштырып алып кетип жаткан биздин таланттуу каарманыбыз Абдуманап Садыков ушул тарткан сүрөттөрү менен Кыргызстанда эле көргөзмөсүн уюштурбай, жада калса чет элге чыгып, Турция жергесинде дагы сонун көргөзмөлөрдү уюштуруу алдыдагы пландарында бар. Алтынчы Ачажы Маматова, Уларбек Мужиев, Ар Отан көрсөтүүсү.